Жыл башында министрлер кабинетинин токтомунун негизинде электр энергиянын керектөөсүнүн лимити бекитилген. Учурда облустарда көрсөтүлгөн ченемден ашык колдонулуп жатат. Электр жабдуулары ашыкча жүктөм менен иштөөдө. Ага карабастан авариялык бригадалар жабдыктар менен толук камсыздалып, өз убагында ишин аткарууда. Улуттук холдингдин башчысы учурда кооптулук жок, бирок кубаттуулуктун резерви аз экендигин билдирди. Кыргызстан ичинде биздин энергетиктер бир да киловатт ограничение киргизилек. Майда чүйдө бир аз отключение болуп атат. Мынакей кече күнү Ноокат районунда Кулатов аймагында бир линияда шлейф үзүлүп кетти. Мунун себеби эмнеден болду? Көп потребление болуп атат да, максимумда аябай көп сайылып, эми эски оборудование экен, бир шлейф күйүп, ошол үчүн ошол шлейфти оңдогонго бүт линияны өчүргөнгө муктаж болду да, ошол себептен. Былтыр керектөө суткасына 55-56 миллион киловаттын тегерегинде болгон, бирок акыркы күндөрү 24 сааттын ичинде 70 миллионго чыккан. Буга байланыштуу айрым жерлерде авариялык өчүрүүлөр кездешүүдө, бирок пландык өчүрүүлөр болбойт. Биздин кышка даярдык боюнча жумуштардын бардыгын бүткөндөн кийин бардык республика боюнча ишканаларыбызда авариялык бригадалар толугу менен түзүлгөн, запчасттар менен камсыз кылынган, ГСМдер, техникалар менен камсыз кылынган. Болушунча авариялык случай болгондо өз убагында ишти аткарганга аракет кылып атабыз. Электр энергиясы ашыкча колдонулуп, жабдыктарга күч келип жатканына байланыштуу энергетиктер электрди үнөмдөп колдонууну суранышат. Айрыкча кечкисин жылыткычтарды жана башка энергия талап кылган шаймандарды өчүрүү же болбосо азыраак колдонуу пайдалуу. Анткени саат 17:00дөн 21:00гө чейин электрди колдонуунун көрсөткүчү чектен ашууда. Электроприборлорду, электроотопление, электрообогрев жана кондиционерный сплит системаларды ушуну өчүрүп, кичине өзлөрүнө үнөмдөп, бирок түнкүсүн же күндүз ошолорду сайса болот делет. Ошондой эле адистер коңшулаш мамлекеттерде абал жакшы эмес экендигин билдиришет. Дээрлик күн сайын жабдуулар иштен чыгып, газдын жетишсиздиги тууралуу маалыматтар келип жаткандыгын белгилешет. Сүйүнай Тагаева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.